Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар программасы. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Оюн зоок жайларга лицензиянын акысы 10 миллиондон 84 миллион сомго чейин болот. 1 августтан Баткен аэропорту убактылуу жабылат. Өзбекстанга мыйзамсыз жүк алып өтүүнү көздөгөн жаран кармалды. Ич өткөк оорусу жайылууда. Эми ушул жаңылыктарды кенен айтып беребиз. Оюн зоок жайларга лицензиянын акысы 10 миллион сомдон 84 миллион сомго чейин болот. Экономика жана коммерция министрлиги оюн зоок ишине лицензия берүү үчүн акы төлөөнү белгилөө жөнүндө министрлер кабинетинин токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарат. Токтом долбоорунун негиздемесине ылайык оюн зоок ишин жоопкерчилиги чектелген коом же жабык акционердик коом түрүндөгү юридикалык жактар гана жүргүзүүгө укуктуу. Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин киреше бөлүгүнүн толтуруучу булактардын бири болоорун эске алуу менен оюн зоок ишинин түрлөрүнө төмөнкүдөй тарифтерди белгилөө сунушталат. Республикалык маанидеги шаарлардагы казинолор, онлайн казинолор, электрондук казинолор үчүн 840 миң эсептик көрсөткүчкө, тагыраагы 84 миллион сомго барабар. Ошондой эле Ош, Чүй жана Жалал Абад облустарындагы казинолор, онлайн казинолор, электрондук казинолор үчүн 420 миң эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө, тагыраагы 42 миллион сом. Ал эми Баткен, Нарын, Ысык көл жана Талас облустарына 250 миң эсептик көрсөткүч, тагыраагы 25 миллион сом өлчөмүндө. Оюн зоок автоматтар залдары үчүн 420 миң эсептик көрсөткүчкө 42 миллион сомго барабар. Букмекердик конторалар жана лотереялар үчүн 105 миң эсептик көрсөткүчкө 10,5 миллион сомго барабар. 1 августтан Баткен аэропорту убактылуу жабылат. Жалал Абад жана Баткен аэропорттору оңдоо иштерине байланыштуу 1 августтан тарта жабылат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан билдиришти. Оңдоо иштерин 2022 жылдын 1 ноябрында аяктоо пландалууда. Капиталдык оңдоо иштери аэродромдордун төшөлмөлөрүн колдонуу, мөөнөтүн узартуу жана учуулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында жүргүзүлөт. Баткен, Жалал Абад аэродромдорунда капиталдык оңдоо иштери бул убакытка чейин жүргүзүлгөн эмес. Манас ачык акционердик коому кардарларынан кечирим сурайт жана түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт деп айтылат маалыматта. Өзбекстанга мыйзамсыз жүк алып өтүүнү көздөгөн жаран кармалды. Баткенде 100 миң сомдук аткезчилик жүктү алып чыгуу аракетине бөгөт коюлду. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Баткен облусунун Кадамжай районунун Жаңы Жер айылында кыргыз жаранынын башкаруусунда Hyundai Avante үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Унааны текшерүү учурунда колго жасалган буга чейин колдонулган 3 электр пилорамасы табылган. Товардын баасы 100 миң сомду түзгөн. Кармалган жаран электр пилорамаларын Кыргызстандан Өзбекстанга мыйзамсыз алып чыгууга аракет кылган. Натыйжада кармалган жаранга 60 миң сом айып салынган. Андан ары эки эсептелген 24 миң 500 сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрүн алуу менен товарлар бажылык жактан таризделди. Транспорт каражатына карата материалдар сот органдарына конфискациялоо жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Ич өткөк оорусу жайылууда. Акыркы бир жумада абанын табы кескин жогорулашынан улам ичеги карын ооруларына чалдыгып, ооруканага кайрылган жарандардын саны өсүүдө. Бул багытта дарыгерлер жарандарды тазалыкты сактоого жана бузулган тамак аштан абайлоону эскертет. Баткен облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери Азиз Худаяров күнүн ысыгында бузулган тамактар, жуулбаган күндүн табы өткөн, мөмө жемиштер көбөйгөн чымын-чиркейлер жугуштуу оорулардын негизги себептеринин бири дейт. Ошондуктан тамак ашты муздаткычта сактоо менен идиш аяктардын бетин жабуу, кармоо керек. Андан сырткары колду бат-баттан жууп туруу керек дейт дарыгер. Ич өткөктүн жазда көбөйүүсүнүн себеби козгогуч микробтор 37 градуста жанданып тез көбөйөт. Адамдын ички табы 37 градус болгондуктан адамдын ичине кирген микроб оптималдуу температура болот да анын көбөйүүсүнө жакшы шарт түзүлөт. Оорунун алгачкы белгилери кусат, ичи өтөт, дене табы көтөрүлөт деп кошумчалады Азиз Худаяров.
Азыркы учурда көбөйгөнү менен жалпы жылдык статистикада ич өткөк менен ооруган балдардын саны жылдагыдан аз. Ага себеп 2020 жылдан тарта жаңы төрөлгөн балдарга ич өткөккө каршы эмдөө берилип жатат дейт дарыгерлер. Ушуну менен Жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирди мен Аскар Баймуратов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.